Бул Борбордогу номер 28 балабакча. Ал 150 балага ылайыкташкан. Пандемияга байланыштуу ишин токтоткон. Абал турукташкан соң ал кайрадан эшигин ачты. Анткени менен учурда 50 бала тарбияланууда. Санитардык эрежелер дыкат көзөмөлдөнүп, иш атайын алгоритмдин негизинде жүрүүдө. Сырттан баягы температураларын өлчөп, анан кийин фильтрден болот, ар бир группада өзүнүн дептер температурасын контактта болгон эмес беле оорулар менен анан справкасы менен келген балдарды баары жакшы болсо ошо отметка алып туруп ан бияктан тарбиячысы алып кирип кетет. Ата-энелер болсо сыртта эле калат. Ошондой эле башталгыч класстар дагы кадимкидей окуу тартибине өтүштү. Тагыраагы 4-класска чейинки окуучулар мектепке каттап билим ала баштады. Буга чейин 1-класстар гана 20 мүнөттөн окуп келишкен. Салттуу түрдө окуу режимине өтүштү. Окуу режиминде биз 45 минутадан окуп жатабыз. Санитардык нормалардын сакталышы боюнча айта кетсем, мектептин астында киргенде эле фильтрдин бардыгы уюштурулган, санитайзерлердин бардыгы ар бир этажда коюлган. Андан сырткары атайын ушул колдонулган маскаларды салуу үчүн, утилизация кылыш үчүн атайын ящиктер коюлган. Мектепке бала кирерден мурда дене табы текшерилет. Ар бир окуучу жанына 3 беткап жана антисептик алып жүрөт. Бул боюнча ата-энелерге түшүндүрүлгөн. Ар бир тыныгууда медайым класстарды кыдырып, текшерүүнүн жыйынтыгы атайын журналга түшүрүлөт. Бүгүнкү күндө Бишкек боюнча бир гана мектеп карантинде калды. Ал эми калганы этабы менен ишке кирген. Аймактарда жалпы 2000ден ашык мектеп 1ден 11-класска чейин толугу менен иштей баштады. Мисалы реалдуу түрдө 1ден 11-класска чейин балдар толугу кирген күнү дагы биз балдардын температурасын жанагындай саламаттык сактоошондо масочный режим, анан жана санитайзер бүт жанагындай санитария гигиенанын баарын сакталышын ата-энелер тарабынан булар талап кылынат. 1-апрелден тарта жалпы өлкө боюнча бардык класстын окуучулары кадимки тартипте окуусун башташат. Бирок бул оору жоголду дегендик эмес. Санитардык талаптарды сактоо менен аны көзөмөлдөө күчөтүлөт. Бул боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковдун мектептерде билим берүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо боюнча өткөргөн кеңешмесинде белгилүү болгон. Айнура Жанышева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.